Кайырлуу күн баршаңызга. Бүгүн сиздермен билиши рецептинен бөлүшетін боламын. Видеону соңуна чейин көрүп, каналыма тиркелип коюңуздар. Эң алдымен бизге керектүү заттар. Алдыңкы видеомда сиздермен бауырсак рецептинен бөлүшкөнмүн. Бауырсактан артылган камыр, 500 грамм фарш, туз, буруш, суюк май және пияз. Пиязымызды усактап, жакшылап кесип аламыз туурап. Барлыгын усактап болгон соң фаршымызга косуп, демдеуштерди каалооңузча косасыздар. Және 2 ас касык суюк май косуп, барлыгын жакшылап аралаштырып аламыз. Дайын камырымызда видеода көрсөтүлгендей этип кичкентай бөлүктөргө бөлүп алып аламыз. Колумузга май жага отуруп жасасак, камыр колго жабышпайды. Бир нече бөлүккө бөлүп алган соң формага келтирип домалактап аламыз. Дайын болгон камырларыбыздын бетин 10-15 минутка көтөрүлгенче жауып коябыз. Майымызды табага куюп дайындап аламыз. Дайын болгон камырларыбызды видеода көрсөтүлгендей этип шетин жукалау, ортасын калыңдау кылып түйүп аламыз. Дайын бирашыбызды кызып турган майга тындырмай сразу салып отурамыз. Майымыз кызган соң ортача бая отто биртиндеп осулай пиширип аламыз. Камырларыңызды тым жука кылып жайып жибермөөгө тырышсаңыздар, кууруп жатып тесилсе фарштан суу агып, май шашырайды және майларыңыз да күйүйдү. Міне бауырсактан артылган камырымыздан осындай жумсак, дәмдүү билиши дайындауга болот. Сиздер де жасап көрүңүздөр. Және каналыма тиркелүүнү унутпаңыздар. Ас болсын.